Акимкүл Айталиева Талаш шаарынын тургуну 2021-жылдын 17 апрелинде алгачкы жолу эмдөө алган. Алгач Верасал вакцинасын алган каарманыбыз 25-июнда 5-жолу эмдөөдөн өттү. Анткени чөт өлкөгө чыга турган Акимкүл эже кооптуу илдет менен оорубагандыгын билдирет. Алды экинчисин алгандан кийин эч ким деле кайра алгыла деген жок. Мен өзүм 6 айды эзептеп келип поликлиникадан келип 3-үчүсүн алып кеткем. Анан ара жолдо чет өлкөгө уча турган болуп калдым ушул эмеде. Анан кийин кайра бул жерден поликлиникага билсем 4-5 дозасын да алыш керек экен, бирок срогум деле болуп калган болчу. Алдын 1-2, 3-үчүсүн алганда эч нерсе болгон эмесмин. Сезген де эмесмин эч нерсе, 4-үчүсүн алганда бир аз эметмин, 5-син алганда кичине температура болдум, бирок бул кыздар айткандай парацетамол ичип жакшы болуп калдым. Башка өзүмдү андай жаман сезип эч нерсе болгон жок. Боль, конечно, немножко, бир аз боль болду. Айрым жаш өспүрүмдөр дагы өз каалоосу менен эмдөөгө келишүүдө. 12 жаштан жогору курактагы балдар вакцина алса болот. 3 күн сууга түшпөйсүң, жылуу. Дарыгерлердин айтымында учурда чет өлкөгө чыга турган жарандардын айрымдары 5-жолкуга чейин эмдөө алышууда. Бизде ошентип 4-5-син алабыз деп келип суранып алгандар дагы бар. Жакшы көтөрүп атышат. Андай деле особо ооруп кыйналган адам жок. Анан бүгүнкү күндө жана мектеп окуучулары бүтүп атпайбы? Алар да ошол за границага чыгабыз деп келип, 15-16 жаштагылар Pfizer вакцинасын алып кетип атышат. Бизде Pfizer вакцинасы 12 жаштан өйдөнгү жарандарга салынып жатат. Ата-энелердин уруксаты менен. Келип алып атышат, жакшы эле көтөрүп атышат. Андай деле ооруп кыйналган эч ким жок. Адистердин маалыматында вакцина жугуштуу оорулардан адам организмин коргойт. Андыктан вакцинанын курамында эч кандай кооптоно турган жагдайлар жок. Вакцинациядан эч учурда коркпой эле коюш керек. Анткени миңдеген киши, миллиондогон киши дүйнө жүзүндө вакцинациядан өтүштү. Анан кийин бирин-экин осложнение болсо дагы, бирок ошону мындай огош бетер мындай жабыртып, көбүртүп, анан кийин вакцинациядан кийин тукумсуз болуп калат экен, вакцинациядан кийин баягы жаш кыздар албай эле койсун, эметпей калат экен деп, бул баары калп. Анан кийин вакцинация Кыргыз Республикасында өтүп атат, дагы деле өткөрүлөт. Анткени кандай болсо дагы ушул пандемиянын коркунучу али тарай элек. Калктын 70%дан ашыгы эмдөө алганда гана кооптуу илдет коркунучсуз болот. Ал үчүн жарандар эмдөөдөн өтүшү керек. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Талаш шаары.